Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Аку, кыргызча рецепттер каналы. Мен бүгүн мантынын рецепт тартууну чечтим. Бул кыскача видео болмокчу. Если узун толук видеону кааласаңыздар, комментарийге жазып коюңуздар. Мен мында кыскача эле ушундай түбүнү көргөзүүнү чечкем. Анда эмесе баштайлы. Начинканы дагы турууну көргөзбөнү чечтим. Анткени мен баарын колго туурап көп убактым кетти. Сиздерге дагы колго турууну сунуштайт элем. Анткени колго туураганда даамы башкача болот. Баарынын пропорциясы бирдей. 800 грамм эт, 800 грамм май, ошондой эле 1 килограмм пияз, калемпир, мурч, туз. Анан өзүңүз каалаган приправаны салып, жөн эле этин аралаштырып, этин мариновать эткенсип мындай коюп коебуз. Андан кийин камырыбызды жууруп алгандан кийин анан толук аралаштырабыз. Ага чейин только этин эле аралаштырып коебуз. Камырындагы жуурууну кыскача көргөзүүнү чечкем. Анткени мен ар бир видеомдо кошом камыр жууруганды. Если камыр жууруганды эметсеңиздер, менин өткөн камыр тамактарымды көрсөңүздөр болот. Ар бир видеомдо бар. Өтө жумшак эмес, өтө катуу эмес кылып камыр жууруп алабыз. Жакшылап ээлеп, жарым саат камырыбызды тыныктырып коебуз. Мен азыр камырымды жаңы жуурудум. Эми бир жарым сааттай камырды тыныктыруу керек. Кааласаңыздар ушинтип кичинекей кылып эринбестен баарын бирден жайсаңыздар болот. Болбосо чоң кылып жайып алып туруп, тоголок кылып кесип алсаңыздар болот. Мен бул кескендерим кичине чоңураак болуп калып, андан кийинкилерин тамак ичкен кезелер менен тоголок кылып кесип чыктым. Буларым кичине чоңураак болуп калды. Мындай кылып кыпчып, анан бүктөп түйүп кетебиз. Мага азыр кичине башка кол менен түйүп атам, камерага көргөзүү болсун деп. Ошондуктан жайда кылып атам, ошондуктан колума кичине ыңгайсыз болуп атат. Ошого карабай, эмесин байкасаңыздар болот. Ушинтип бүктөп эле кыпчып кете беребиз. Өзүңүзгө кичине ыңгайлуу эмесин таап алсаңыз, буларды бат-баттан эле түйөсүз. Менин азыр кичине колум ыңгайсыз болуп тургандыктан ошон үчүн жайыраак болуп калды. Касканды майлап, касканга бирден тизе беребиз. Эми дагы бирди көргөзөм. Бул да камырым чоң. Дагы бир айтмакчымын, тамак ичкен кезелер менен эле же майонездин идиши менен эле тоголок кылып кесип алсаңар болот. Ошондо мантылар эң туура болот. Кафелерде дагы майонездин идиши менен кесишет. Мен кафеде иштеп жүргөндүктөн көрүп калгам. Ушундай кылып гармошка кылып кыпчып түйүп, только уч жагын эле басып, катуураак басып түйүп кете беребиз. Буну аягына чейин түйүп кете берсеңиздер болот, же болбосо ушинтип киргизип кыпчып койсоңор болот. Кичине ортолорун калтырып, анткени булар бышып аткандан кичине көп бири-бирине жабышып, камырын айырып кетиши мүмкүн. Ошондой эле 40-45 минутка аябай катуу отко коесуздар. Манты аябай эле майлуу, сочный, бирок мен аны көргөзө алган жокмун. Через камерадан бере алган жокмун аны. Өзүңүздөр эле майдын количествосунан байкасаңыздар болот, кандай майлуу экенин. Мен азыр ушул убакыт тартып атканда колумда балам бар болчу, жанымда турган, ыйлап көтөрүп. Ошондуктан бул жеринде жакшы кесе алган жокмун. Айтсаңыздар керек, камырың катуу окшойт, кесе албай койдуң деп, бирок мен колумда балам тургандыктан жакшы кесе алган жокмун. Болбосо камыры эзилип кетпегенин деле байкасаңыздар болот. Каналыма катталыңыздар, кийинки видеомду күтүңүздөр. Саламатта калыңыздар.